Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин лекциялык сабагыбыздын темасы чет элдик педагогиканын тарыхы деп аталат. Бул сабакта биз сиздер менен төмөнкү суроолорго токтолобуз. Биринчи, тарбиялоонун келип чыгышы. Экинчи, кул өлөчүлүк коомдогу тарбия, мектеп жана педагогикалык ойлордун пайда болушу. Үчүнчү, феодалдык доордогу тарбия. Төртүнчү, кайра жаралуу доорунун педагогикасы. Сабактын максаты биз сиздер менен биринчиден тарбиялоо, билим берүү, окутуу практикасынын пайда болушун, өнүгүш абалын, ар түрдүү доорлордогу педагогикалык теорияларды окуп үйрөнөбүз. Экинчиден, салттуу педагогикалык билимдердин негизинде педагогикалык кесиптин көндүмдөрүнө калыптанабыз. Үчүнчүдөн, адамзат тарабынан топтолгон педагогикалык бай тажрыйбаларды билим берүү практикасында колдонобуз. Бул сабак 4 саатка ылайыкташкандыктан биз сиздер менен бүгүн биринчи жана экинчи суроолорду карайбыз. Биринчи суроо: тарбиялоонун келип чыгышы. Тарбия бул философиялык тил менен айтканда түбөлүктүү категория. Ал адамзат коому пайда болгондон баштап бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Коом канча жашаса, тарбия да ошончо жашайт. Тарбия ишинен оолак болгон бир да адам болбойт. Ар бир адам тарбиячы жана тарбиялануучу катарында тарбия ишинин таасиринде калыптанат. Анда эмесе биз сиздер менен тарбиялоонун келип чыгышы жөнүндө сөз кылабыз. Алгачкы коомдогу тарбиялоо кандай болгондугу жөнүндө ар түрдүү мезгилдердеги тарыхый, этнографиялык, адабий маалыматтарга, ошону менен бирдикте алгачкы коомдогу тарбиялоо кандай болгондугу жөнүндө негизинен ар түрдүү мезгилде, ар түрдүү тарыхый, этнографиялык жана адабий маалыматтарга, алгачкы адамдык абалда жолуккан адамдардын турмушунан алынып жазылган фактыларга таянабыз. Адамзат коому пайда болгондон баштап тарбия адамдардын иш аракетинде максатка багытталган процесс болгон. Тарбия жөнүндө ой жүгүртүү мындан 35-40 миң жыл мурда, башкача айтканда, адам коомдук иш аракетке субъект катары айбанат дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккан мезгилден башталат. Алгачкы доордогу тарбияны 3 мезгилге бөлүп карайбыз. Биринчи, уруулук коомго чейинки тарбия. Экинчи, уруулук коомдогу тарбия. Үчүнчү, алгачкы коом бузулуп бара жаткан мезгилдеги тарбия. Эми ушулардын ар бирине кыскача токтолуп өтөлү. Уруулук коомго чейинки тарбия. Адам коомунун өнүгүшүнүн эң мурунку баскычы алгачкы коомдук түзүлүш болуп эсептелет. Анын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү: эмгектин жалпылыгы, өндүрүш куралдарынын жалпы элдин менчиги болушу, эзүүнүн жана таптардын жоктугу, тиричиликтин коллективдүүлүгү болгон. Алгачкы коомдун өнүгүүсүнүн биринчи баскычында адамдар жаратылыштын даяр тамак ашы менен азыктанышат, аңчылык кылышат. Уруулук бөлүнүшкө чейинки коомдо жаш балдарды тарбиялоо эң жөнөкөй мүнөздө болгон. Уруулук бөлүнүшкө чейинки коомдо жаш балдарды тарбиялоо эң жөнөкөй мүнөздө болгон. Фридрих Энгельс айткандай, бала көпчүлүктүкү, ал баарына таандык. Ошондуктан алгачкы коомдогу адамдар баланы коллективдүү түрдө тарбиялашкан. Балдар чоңдор менен күндөлүк турмушта зарыл болгон көндүмдөрдү өздөштүрүп, эмгек аракеттерине тарбияланышкан жана алгачкы үрп адаттарды үйрөнүшкөн. Уруулук коомдогу тарбия адам коомунун өсүшүнүн белгилүү бир баскычында мал чарбачылыгы, дыйканчылык, кол өнөрчүлүк пайда болгон. Өндүргүч күчтөрдүн өсүшүнө жана адамдардын эмгек тажрыйбасынын кеңейишине байланыштуу тарбиялоо да татаалдашат. Ал көп тармактуу болуп, максаттуу жүргүзүлө баштаган. Балдар чоңдор менен бирге иштешип, мал багууну, дыйканчылык кылууну, кол өнөрчүлүктү үйрөнүшкөн. Балдарды уюмдашкан түрдө тарбиялоо зарылчылыгы келип чыккандан баштап, уруулук коом өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоону тажрыйбалуу адамдарга тапшырышкан. Алар балдарды эмгекке тарбиялап, машыктыруу менен катар пайда болуп келе жаткан динге сыйынуунун эрежелерин үйрөтүшкөн.
Алгачкы коом бузула баштаган доордогу тарбия. Жеке менчик, кул жана моногамдуу үй бүлө пайда болгондон баштап алгачкы коом бузула баштайт. Жекече никелешүү тарыхый чоң прогресс болгон. Үй бүлө коомдук эң маанилүү көрүнүштөрдүн бири болуп, өз алдынча оокат кыла баштаган. Мына ушул мезгилден баштап үй бүлөлүк тарбия башталат. Элдин арасында бийлик жүргүзүүчүлөр бөлүнүп чыгышкан. Алар акыл эс тарбиясын кара күчтү талап кылуучу иштерге тарбиялоодон ажыратып бөлүүгө аракеттенишкен. Алгачкы билимди алар өз колдоруна топтошуп, өзлөрүнүн артыкчылык касиети катары пайдаланууга умтулушкан. Жыйынтыктап айтканда, алгачкы коомдо адамзат өзүнүн жашоосун улантуу максатында балдарды эмгекке тарбиялашкан жана өзүнүн акыркы мезгилинде үй бүлөлүк тарбиянын пайда болушу менен белгилүү болгон. Экинчи суроо. Кул өлөөчүлүк коомдогу тарбия, мектеп жана педагогикалык теориянын пайда болушу. Кул өлөөчүлүк түзүлүш адамзаттын тарыхындагы алгачкы таптык коомдук экономикалык формация болгон. Ал байыркы маалыматтар боюнча биздин заманга чейин 5-4 кылымдарда жаралып, өзгөчө байыркы Греция жана Римде күчтүү өнүккөн. Бул мамлекеттерде биринчилерден болуп, тарбиялоо системасы, үй бүлөлүк жана коомдук тарбия калыптана баштаган. Алгачкы педагогикалык теориялар жаралган. Бизге белгилүү болгон биринчи педагогикалык жалпылууларда кул өлөөчүлүк коомдогу тарбияга тиешелүү. Атап өтсөк, педагогика деген сөз ал илимдин өзүнө караганда алда канча мурда кул өлөөчүлүк доордо пайда болгон. Тактап айтканда, педагогика грек сөзүнөн алынып, баланы жетелөө деген маанини түшүндүргөн. Ошону менен катар дидактика деген сөздү да гректер окутуу иш аракетинде колдонушкан. Дидактика окутамын деген маанини түшүндүрсө, алар окутуучу мугалимдерди дидаскалар деп аташкан. Маданияттын өнүгүшү жогорку деңгээлде болгон байыркы мамлекеттердин бири байыркы Греция. Анын тарыхы бир нече ондогон кылымдарга созулат жана аны шарттуу түрдө бир нече мезгилге бөлүүгө болот. Мисалы, эгей маданиятынын мезгилинде биздин заманга чейин 8-кылымдарда гректер семит алфавитин кабыл алышкан. Ушул мезгилде Грециянын маданий өнүгүшүндөгү кыйла маанилүү факторлордун бири боюндар болгон. Гректер адамдын дени сак, келбеттүү болушун жогору баалашкан. Дене тарбияга олуттуу көңүл бурушкан. Алар азыркы мезгилде өткөрүлүп жаткан 4 жылда бир кайталануучу олимпиадалык оюндарды мурда эле негиздешкен. Жазуу биздин заманга чейин 8-кылымда али бардык жерге тарабагандыгына карабастан, дал ушул мезгилде байыркы грек адабиятынын эки шедеври Гомердин Илиада жана Одиссеясы жаралган. Биздин заманга чейин 9-8-кылымдарды камтыган архаикалык мезгилде Грецияда ири шаарлар түзүлүп, анын бири катары Спартактын жетекчилиги менен түзүлгөн Пелопоннес союзун айтууга болот. Дал ушул мезгилде Спарта тарбиясы башталган. Спартада баардан мурда тартиптүү жоокерди калыптандырууга камкордук көрүү менен балдарга тарбия берүүнү мамлекет жүргүзгөн. Биздин заманга чейин 5-кылымдын башталышында гректердин саясий жана маданий турмушунун очогу Афина болгон. Классикалык Грециянын доору башталган. Афина педагогикасы акыл адептик, эстетикалык жана дене тарбияны айкалыштырууну идеал катары көтөрүп чыгышкан. Алгачкы мектептер Кифарис, Грамматис, Кифарис, Палестра ачылган. Уул балдар 7 жаштан баштап Грамматис мектебине бара башташкан. Мында алар окуганды, жазганды, санаганды үйрөнүшкөн. Ошол эле учурда Грамматист мектебине 2-3 жыл баргандан кийин Кифарис мектебине тапшырышкан. Мында балдар музыканы, ырдоону үйрөнүшкөн жана Гомердин чыгармаларын жатташкан. 13-15 жашар уул балдар дене тарбия мектебине Палестрага катышкан. Кийинки жетекчи кызматтарда иштөөгө даярдалуучу кыйла белгилүү бай өспүрүмдөр Эфебияда аскер кызматына даярдалган. Мында аскердик даярдыктан башка өлкөнүн мыйзамдарын окуп, саясий билим алууну улантышкан. Афина демократиялык мамлекет болгондуктан риторика сыяктуу
Сабак башкача айтканда, элдик жыйындарда элди ишендире билүү, коомдук ой пикирди тигил же бул чечимде кабыл алууга баш ийдирүү популярдуу болгон. Афинада көптөгөн илимдер жекече алганда философия өнүккөн. Философияда софисттер чыныгы революция жасашкан. Философия менен катар эле медицина жана так илимдер өнүккөн. Байыркы Греция өнүгүүнүн бардык этабында дүйнөгө көрүнүктүү илимпоздорду жана ойчулдарды тартуулаган. Алардын айрымдарынын эмгектеринде тарбия берүү жана окутуу жөнүндөгү баалуу ойлор камтылган. Ал байыркы Грецияда педагогикалык теориянын башталгандыгынан кабар берет. 5-кылымдын аягы, 6-кылымдын башында философ-софисттер Сократ, Платон, Аристотель, Демокриттер жашап өткөн. Байыркы Грецияда софисттер деп акылмандыкты үйрөтүүчү мугалимдерди аташкан. Бул философиялык мектептин өкүлдөрү Байыркы Грецияда софисттер деп акылмандыкты үйрөтүүчү мугалимдерди аташкан. Бул философиялык мектептин өкүлдөрү философ-педагог катары философияны, оратордук искусствону жана башка илимдерди атуулдарга окутуп үйрөтүүнү жакташкан. Педагогикалык иш-аракеттин жаңы мааниси катары тарбиялоо проблемасын алып чыгышкан. Адамдагы жакшы сапаттар бала төрөлгөндө анын ата тегинен берилбестен, ал билим аркылуу гана калыптанарын белгилешкен. Жыйынтыктап айтканда, кул өлөөчүлүк доордо акыл-эс, адептик, дене тарбиясы жана эстетикалык тарбияга өзгөчө маани берилип, алгачкы мектептер пайда болгон. Белгилүү философтордун эмгектери аркылуу тарбиялоонун жана окутуунун теориясы башталган.